Борбор каланын жаңы конуштарында аба чубалгыларын алмаштыруу иштери жүрүүдө. Учурда Ак Ордо конушундагы мамычыларда эски электр сымдардын орду жаңы кабелдерге алмаштырылып жатат. Энергетиктердин айтымында мындай кабелдер кеминде 40 жылга чейин колдонулуп, калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Бул боюнча быйыл бизге планга 60 км планга кирген. Ошон айрыкча жаңы конуштарда жакында эле Тынчтык конушун толук аткарып бүттүк. Азыр эми Арча 5 конушунда, анан Ак Ордо конушун жасап атабыз да. Ошо Ак Ордо конушунда быйылкы жылга 37 км кирген полный планга. Ошону уже 21 км уже аткардык. ОЗПга чейин бирсе калганын толук аткарып бүтөбүз да. Эми бул сипроводдун артыкчылыктарын айтып алсак өтө эле көп. Буларды эми жоготуулар боюнча, климаттык шарттар боюнча артыкчылыктары аябай көп да. Ошол боюнча ушул быйылкы планга берилген ташманы толук аткарабыз деген оюм бар. Бишкек электр тармактар ишканасынын маалыматына алайык. Учурда электр тогун керектөө бир гана кышкысын эмес, жайында дагы көп болууда. Ага алайык дайыма авариялык учурларда катталып келет. Мындан улам учурда трансформаторлорду алмаштыруу, жаңы подстанцияларды куруу иштери жүрүп жатыптыр. Электр тармактар ишканасы боюнча 90 км план берилген. Именно мына западный рейс боюнча 60 км аткаруу. Бүгүнкү күндө булар 36 километрин уже аткарып бүтүштү. Бүгүнкү күнү ушул мына көчөсүндө алмаштырып атат. Бул сипроводко алмаштыруу негизинен бул жоготууну азаят, анан авариялык өчүүнү жок болот. Мындан сырткары дагы бизде Бишкек шаары боюнча негизинен чоң подстанцияларда 3 трансформатор келет жакында. Мына 40 трансформаторлор келет. Ошолорду мына 3 подстанцияга, бирөөсү мына магистралда жаңы курулуп аткан жаңы конуштарларды кеңейтүү боюнча кубаттуулугу чоңойтуу боюнча жаңы 110 трансформатор курулуп атат, ошол жерге орнотулат, а 2 трансформатор бул кубаттуулугун чоңойтурулат. Андан сырткары айылдарда 6-10 киловольт боюнча 26 трансформатор алганбыз. Бүгүнкү күндө аны орнотуп бүттүк. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жалпысынан 2 миллионго жакын абонент бар. Анын ичинен учурда 40% ашыгына акылдуу электр эсептегичтери коюлуп бүттү. Бишкек электр тармактар ишканасы жакын күндөрү жумуш иштери аяктаса, авариялык өчүрүүлөр азайышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Дастан Жолдошов, Жумабек Ногоев, 7 канал.